Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана жергиликтүү бийликтин колдоосунун негизинде Нормекка көчмө клиникасы Талас областына келди. 8 фурадан турган мультидиагностикалык клиника шаар четинен орун алды. Мында Бишкектен келген 10дон ашык тажрыйбалуу дарыгер акысыз кызмат көрсөтүүдө. Алар бир жумада 6 күн эртең мененки саат 8:30дан кечки саат 5:30га чейин бейтаптарды кабыл алат. Тургундардын ден соолугун баштан аяк текшерүү үчүн мында УЗИ, рентген, компьютердик томография жана башка заманбап аппараттар, лабораториялар да бар. Кардиолог врач көрөт, невропатолог көрөт, уролог, хирург, гастроэнтеролог, хирургический малые операциялар жасалат, УЗИ обследование, КТ, рентген, лаборатория, ошолордун баары бизде ушул өзүбүздүн врачтар бири-бирине жиберилип, келген оорулуу башынан аягына чейин врачтан өтөт обследованияны, вплоть до лечения. Лечениясын жазып бергенде, ал лечения жазылган дарылар эгерде биздин аптекада бар болсо, биздин аптека 10 күнгө бекер бере алат бул дарыларды. Көчмө клиникага көрүнүүнү каалагандар жашаган жери боюнча ФАПтарга жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылышы керек. Анын негизинде атайын тизмет түзүлүп, бул жактагы дарыгерлерге берилет. Талап боюнча алгач аз камсыз болгон жарандар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана өнөкөт оорулары бар бейтаптар каралат. Талас шаарынын жарандары поликлиникага барып туруп, паспорту менен барып туруп катталыш керек. Ал жерде катталып атканда бардык даректери паспортундагы номерлерине чейин, телефон номерлерине чейин жазылат. Ошол телефон номерлерине бул жактагы иштеп аткан медайымдар чалышып, тизмеге ылайыктап, түзүлгөн графикке ылайыктап туруп чакырышат, өздөрү чалып чакырышат. Мобилдик клиникада калкты ташуу үчүн кичи автобустар жана тез жардам унаасы да бар. Эгер бейтап алыс жашаса же ден соолугуна байланыштуу өзү келе албаса, аларды атайын транспорт менен алып келип, саламаттыгына кам көрүү да каралган. Мен Айтматов районунун тургуну болом, Абдырахманов Адылбек. Ошол көздү көрсөтөйүн деп келдим эле да берге. Жакшы, балдар иштешип атыптыр, көздү көрүп берди, результатын жакшы чыгарды. Ушундай элдин ден соолугун ойлоп, ушундай нерселер жасап аткан ошого чоң рахмат, ыраазычылык. Медициналык кызматтарды акысыз көрсөткөн бул долбоор облуста 3 айга чейин уланат. Ага карата жергиликтүү бийлик клиникага убактылуу аянтча түзүп, электр энергиясы, суу, канализация жана башка шарттар менен камсыздаган. Дагы айтып кетет турчу нерсе, бул жердеги врачтар Бишкектен келишкен, алардын баарын биз бул жакка алып келип, бул жерде жашашат, врачтар дагы дем алышат. Анан бизде 5 жума иштегенен 1 жума Бишкекке каникулга кетишет, отпуска деп коебуз. 1 жума барып эс алып, кайра келип, кайра улантабыз да жумушубузду. Бирок аларды биз заранее дагы айтабыз. Аталган мультидиагностикалык комплекс Таласка биринчи жолу келди. Буга чейин мобилдик клиника башка аймактарда иштеп, дарылоо гана эмес, кеңеш берүү иштерин да жүргүзгөн. Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган долбоор ишин баштагандан бери өлкө боюнча 201.785 кичи операциялар жасалган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.